Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Аллахтын сүйгөн пенделери. Биз бүгүнкү күндө Ак ниет аманат коомдук фонду толук бирге чыккан болсок, биз фондду түзгөнгө чейин бир кыскача айта кетейинчи. Биз эл катары эле кадимки эле бөтөн эл, бөтөн жерде Россияда эмгектенип жүрүп, мына ушул демилге колго алынып, мына ушул иш башталды эле. Негизи эле албетте Алла жүрөгүңө салып койгон болсо, эртеби кечпи баштайт экенсиң. Эртеби кечпи бул иш башталат экен. Алла таалам ошол Россия жерине барып, Россия жеринде бизге оор сыноолорду берип, ар кандай жумуштарды берип, бирөөнүн бөтөн эл, бөтөн жеринде ар кандай сыноолорду берип, мына ушул ишке, мына ушул жолго салып койду экен. Кудайга шүгүр, былтыр 2018 жылы август айларында фонд ачып, фондду өзүм түптөп, өзүм ошол фондко төрага болуп дайындалып, Кудай буйруса фонд түптөлдү эле. Фондко чейин эң алгачкы жумуштарыбыздын бирин сиздерге бүгүн бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Кадимки эле эл катары бөтөн эл, бөтөн жерде Россия жеринде эмгектенип жүрүп, мигрант болуп жүргөн кезде бул ишти кандай кылып баштасак болот деп биринчи кызматыңды өзүңдүн айылыңдан же өзүңдүн жериңден аттап башка жактан баштай албайт экенсиң. Мына ушул өзүбүздүн жердешибиз бир үйдө 7 жан жашаса, төртөөсү мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошол инсандар көп жылдан бери батирде жашап жүргөндүгүн угуп, билип, көрүп, бирок жаш экенбиз, анча сезбей жүрүп, ошол Россия жерине барганда инициатива көтөрүп, демилге көтөрүп, мына ушул үй бүлөнү үйлүү кылсам деп бир эңсеп жүрүп, агаларыбыз ошол жакта жердеш агаларга айтып жүрүп, колго алынып, элдин колдоосу менен мына азыр көрүнүп турган 4 бөлмөлүү үйдү 4 ай аралыгында бүтүрүп, ачкычын тапшырган убактар болду эле. Бул үй сонун жерде, мынакей 305 авто маршруттун жолдун жээгинде, мечиттин жанында, мына мечитти көрүп атасыздар. Өтө сонун жайда. Мен азыр үйдөгү бул жерде жашаган инсандар менен сиздерге кыскача бөлүшүп кетейин. Бул жерде Хидиров Жеңишбек деген агабыз убагында ушул айылдын имамы болуп турган, 5 убакыт намазын калтырбаган, үй бүлөсү менен намазды окуган такыба инсандардын үй бүлөсү менен мен сиздерге кыскача тааныштырып кетсем. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, ушунчалык сонун жашоодо жашап атышат. Сонун момундай бир условияда жашап атышат, бирок чындыгында албетте баардык нерсенин багандай жакшысы бар, жаманы бар, кемчилиги бар дегендей эле бул үйдүн дагы убагында жакшылык кылып, анча кемчилигин толуктай албай калган экенбиз. Дагы да бирок ниет бар. Ушул үйдө 7 жан жашаган болсо, бүгүнкү күндө төртөөсү айтып атпаймынбы, мүмкүнчүлүгү чектелген. Айтмакчы баса 7 жанга 1,5 ай мурун дагы 1 жан кошулду. Жеңиш таксырыбыз дагы кыздуу болду, 4-кыз балалуу болду. Мына азыр бүгүн октябрдын 1-чи күнү. 1-октябрь жан жаап турган маалы, эшик суук, бирок үй жылуу эле, но паровой отопленияны кылбаппыз. Негизи ушул үй бүлөгө сөзсүз паровой отопление керек эле деп мен ушунчалык ойлонуп жүрөм. Ниет бар иншалла. Балким ушул паровойна дагы биз себепчи болуп каларбыз. Жүрүңүздөр, анда эмесе мен азыр кирип, жеңиш таксырыбыз менен кирип бөлүшүп турсам. Мына үйдүн маселеси боюнча айтып кетейинчи. 4 бөлмөлүү үй. 4 бөлмөлүү үй. Бул жагында кадимки бүт навестери менен ошол малда бүткөн. Сарайы менен, навеси менен, септиги менен. Үйдү көргөзүңүзчү. Мына үйдө 4 бөлмөлүү үй болгон болсо, мына бул жагында пандусу менен, бул жерде коляска менен ушул жерден кирип чыгып турат. Анан жеңиш таксырыбыз ушундай мен мүмкүнчүлүгүм чектелген деп эле үйдө жатып албастан аябай аракетчил инсан. Ушунчалык өнөрү корчу инсан. Коляскада отурса дагы 5 убакыт намазын токтотпостон жана момундай тико менен такси кылып 7 жанды багып келет, урматтуу мекендештер. Өзү биринчи топтогу инсан. Такси кылып, элди ташып, ушинтип оокат кылып, балдарын мектепке апарып ташып, балдарына продукт алып келип, элди ташып, кыскасын айтканда ушул үй бүлөнү кыбыратып турган ушул жеңиш таксы. Мына азыр мен үйгө кирип, таанышып, сиздер менен бөлүшүп турам. Мына бул жерге киргенде кухнясы, прихожкасы болуп дайындалган. Стиральный машинасы, төрүндө санузели бар, кадимки мына ушу печка менен
Ушуга отопление кошуп койсок болот эле, ошол маалда кылбаппыз деп мен азыр айтып болуп атам. Бирок азыр деле кеч эмес. Ниет кылабыз Кудай кааласа. Ушуну бүтүргөнчө бир бул жагыбыз тынчыбайт иншалла. Кудай кааласа аракет кылабыз. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nasıl kandayız? Amansızbı? Tınçsızbı? Bugün biz sizin uyuңuzda konaktабыз inşallah. Tınçsızbı? Кайтыбыз? Кудайга шүкүр. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Амансызбы? Бала чака тынчпы? Тынч бар. Жакшы өнөрдү үйрөнүп алыпсызбы? Азыр турбайын деп. эл көрүп алып таң калса керек. Заказ берсек да болобу деп ойлонсо да керек. Өткөндө уктум элем үйрөнүп атканыңызда өзүңүздөн уктум элем. Уже үйрөнүп кадимкидей өздөштүрүп атасызбы? Ооба, секин неме атабыз, тигип атабыз. Кыйынчылык, оорчулугу кандай экен? Эми бош убакытта эле да, эртемен ушу балдарды окууга апарып, кайтып азыр кечки маал алып келебиз, ошо бош маалда секин канмалап аракет кылып атабыз. Негизи такси менен эл ташып тиричилик кылчу элеңиз, ал жагы кандай болот? Такси баягы ДТПдан кийин машина бүтө элек ремонтта. Азыр убакыт. Машинаңыз бүтө эле, ДТП болду, да? Ооба, болгондон кийин бир Матизге уруп кеткен го. Ага. Ана азыр ушу временно тик алып минип алгам ошол. Бул Тико дагы менчик эмес, э? Жок, менчик эмес. Аренда. Арендага алып минип атасызбы? Такси кылып атасызбы азыр? Эми заказ, айынан заказ чыкса, баягы мурун клиенттер бар, ошолор заказ чыкса, ошолор секин ошолор кызмат кылып коюп келип анан ушул ишти неме кылып атабыз. Бул ишиңизди бөлүшүп кетиңизчи кыскача бир кандай болуп атат, эмнелерди жасадыңыз, канча күн болду бул ишти баштаганыңызга? Бул жайында неме болду, жанагы Рахат Ишон кожоев келип мастер класс өткөн. 15 күн. Анан ошондо окудук, үйрөндүк, көрдүк. Анан ошол азыр ошо менен секин неме кылабыз үйдө. Колдон келсе ал киши менен маслихатташып, маектешип, өзүн кандай кылабыз деп сурап телефон аркылуу. Анан ушу тигип атабыз колдон келишинче. Азыр ошо клатч, кошелек, анан ремен. Ушуларды тигип. Ремендериңиз мен бияктан көрдүм. Азыр дагы нелерди жасаганы жетиштиңиз буга чейин? Буга чейин ошо сумкаларды, женский, мужской сумкаларды тиктик. Анан азыр ушул эки ремен бар. Заказ болгон. Өз колуңуз менен жасадыңызбы ременди? Таза кайыш. Таза кайыш, нукура кайыш. Эми бул ремен базардан кече мен бир досум калп айтпасам магазинден Москвага кетип баратып бир ременди 1700 сомго кара кайыш ремен алды. Эми бул ремендерге канча баа коюлушу мүмкүн? Эми буну заказ менен 1300дөн 1,5 чейин тигип атабыз. Сиз арзан тигип атыпсыз анда. Бул биз алган ремен да, досум алган ремен да мындай кыргыздын оймо чийме саймалары жок эле. Азыр сиз бүт баарын бул жерге коюпсуз. Өтөбү анан бул ремендерди алабы? Буну бизде ушундай баалай албайт да. Мына сиз азыр ушул жерде коляскада туруп алып, эмгек кылып, өтө чоң эмгек кылдыңыз да. Бул 1 саат эле бүтө турган иш эмес да. Көп убакытта бүтөт. Бирок ушуну жасаган элибизден баягы мастерлердин эмгегин биз баалай албайбыз да. Азыр мисалы сиз кандай дейсиз? Баалайбы, өтөбү? Эми булар келип көрүп, мына мага ушундай ремен тигип бер, сумка тигип бер дегенде тигип атабыз. Анан мындай рынок алып чыгып сатпайбыз да. Заказ болсо аласыз. Заказ менен. Эгерде элибиздин азыр көрүп атат да. Иншалла чындыгында азыр кыргыздын оймо чиймелери, саймалары басылган ар бир буюмдар азыр өтүмдүү болуп калды, буйруксуз акыркы убактардан бери. Эгерде сизге заказ берип, мен дагы ушундай сумкалуу болсом, мынакей момундай портмендүү болсом, момундай нерселерди заказ берсем, же ремен заказ берсем десе, жасап бере аласызбы заказ? Ооба, жасайбыз, материал бар. Материалдарыңыз бар. Анда мен учурдан пайдаланып, сизди бир ушул жерден ишке катары бир мындай жарыя да кылып кетейинчи. Бизден кыскача болсо дагы бир жарыя болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, көрүп атасыздар, бул иш ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ар бир адам жасай бербейт. Бирок жеңиш таксырыбыз үйрөнүп алган экен, мына өздөштүрүп атат. Эгерде чындыгында баягындай таксырга заказ кылып, же болбосо ушундай сумка алам десеңиздер, же болбосо бир момундай заказ берейин десеңиздер,
мына ушул жеңиш таксыр менен түз байланышсаңыздар да болот. Анан мен жана дагы бир маселени айтып кеттим, урматтуу мекендештер. Ал биздин өзүбүздүн бул жагыбыздагы бир түйүлгөн кыял, ниет. Кудай кааласа бул үйдү болду, тапшырып эле койдук дебестен, бүгүнкү күндө бул жерде жашап аткан 7 жандын жылуулук маселеси бизди аябай ойлондуруп атат. Мен азыр сурасам, былтыры 100 кап көмүр жагыптыр да, бир печке. Албетте 4 комнатаны ысытыш үчүн жагыла берет, ошончо кете берет. Ошон үчүн азыр биз ушул үйдү паровой отопление кылсак деген ой болуп атат. Мен азыр жеңиш таксыр менен да бир кеңештим. Кудай кааласа жеңиш таксырго негизи мына үйлүү болдум, биякта сарайлуу болдум, ушуна Кудайга шүгүр деп эле бизге андай нерсесин айтпайт. Биз азыр ошол нерсени да ойлоп ниет кылып атабыз да. Анан дагы бир баса маселени айтып кетейин. Ушул жерде мына азыр кире бериштеги навести кылып берген сварщик усталарды ошол кезде айткан. Азыр да айтып келатат. Эгерде ушул паровойго кеткен жалпы материалды алып берсең, менден соопчулук болсун, менден жардам болсун, мен жасап берейин деп айтып келет, сизге да айтса керек, Чынтемир эге. Мына ушундай паровойун кылып берейин деп айтып келет бүгүнкүгө чейин. Кудай буюрса ниет кылабыз да, ушул отоплениясын кылып берсек деген жакшы ойлор болуп атат. Чынтемир эге менен качан байланыштыңыз? Чынтемир эге менен жаздым эле. Тез-тезде байланыштыңыз, материал болсо кылып берем дегени анык, паровой отопленияны, иншалла. Сиздин телефон номериңизди бул жакка берип койсок болобу? Болот. Номеринизди айтып кетсеңиз. 72 менен 84 04 65. 72 менен 84 04 65. Жеңиш таксырдын урматтуу мекендештер дуасын алайлы. Башкалардан деле момундай буюмдарды алып атабыз, товарларын алып атабыз. Келиңиздер, жеңиш таксырыбыздын бир өнөрүн баалап, өнөрүн момундай айтканда жасаган эмгегин баалап алайлы. Буну чындыгында колдонбой эле үйгө сувенир катары деле илип койсоң жарашчуда экен. Сону мынакей көрүп атасыздар. Мен азыр кылып аткан иштерине баа берип, таң калып, анан бөлүшкүм келди да, урматтуу мекендештер. Бул атайын жарыя эмес болгону бүгүн жеңиш таксырыбыздын үйүнөн, үй бүлөсүнөн кабар алганы келдик. Азыр жеңиш таксырдын апасынан, эжебизден кирип, ден соолугун сурап, кабар алып чыксак, Кудай кааласа. Жүрүңүздөр. Мына ушул ишиңизге ийгилик, жеңиш таксыр. Рахмат, Алла. Ишиңизге ийгилик, өнөрү өркүндөй берсин. Кудай буюрса дагы көп пландар болсо керек алдыда, иншалла. Кудай кааласа. Мынакка келеличи. Эже, жакшысызбы? Амансызбы? Тынчсызбы? Мен жана кирдим элем, дагы бир жактан болчу. Берке шок. Келчи. Унчукпай тур. Жакшы, рахмат. Тынчсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү, жакшы отурасызбы? Кече больницада жатканыңыздык элек больницага бара албадык. Кудай бир шифа берсин. Жакшы болуп кеттиңиз. Алла тааланын чындыгында ойлонуп көрсөк, бир эмес көп сыноолорду салыптыр. Бирок ошого дагы ийилбестен ушунчалыгына шүгүр дейт. Азыр жеңиш таксыр дагы бизге. Альхамдулилля, ушунчалыгына шүгүр. Будан артык дагы мага эмне кереги бар дейт да. Асан келеби? Үйүндө экен. Элибиз менен бир бөлүшүп кеттиңиз. Азыр бул жакта элибиз көрүп атат. Бүгүнкү күндө сиздерди көрбөгөнү көп болуп калса керек. Мына көптөн бери чыгар элекпиз. Бүгүнкү күндө сиздердин жашооңуздарды бөлүшөлү деп чыгарып турган жайыбыз. Рахмат келгендерге. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алла разы болсун, кымбаттуу, урматтуу мен эл журтум амансыңарбы? Жардам колун сунган тууган уруктар, мусулман эл журтум, Аллахым ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун. Дайым жакшылыктардын үстүнө жаркырап, тынччылыкта, аманчылыкта заманыбыз тынч болуп, эл журтубуз тынч болуп, Кыргызстаныбызда ынтымакчылык, мээримдүүлүк, сабыр канаат берсин Аллахым. Дайым жакшылыктар болсун. Ушунчалык мени ушундай бир жомокко алып келип койгон эл журтума, ушундай Кыргызстандын эр жигит, кыргызмын деген жигиттерибиздин бала чакалары баардыгы тынч болсун, аман болсун, жакшылыкта жүргүлө. Бизди колдогон пенделердин Аллахым разы болсун. Бизди канча сүйүнткөн болсо Аллахым ушуларды дагы
Мындан да бийик даражада сүйүнткөн болсун. Аллахыма миң мәрте разы миң рахмат. Сапарда жүргөн балдардын, кыздардын сапарлары бейкатар болсун. Жигит бирим жололор дайым жакшылыктардын үстүндө жаркырап жүрүшсүн. Жакшылыктардын үстүндө жаркырап жүргүлө. Заманыбыз тынч болсун. Шунчалык келип бир кабарлашып турасыңар, кол коңшуларым келет. Бүт айылдаштарыбыз келет. Рахмат. Дайым жакшылыктар болсун. Ушу тойлор болсун, жакшылыктардын үстүндө жүрүшкүлө. Суббота доктурдан чыктым алла. Доктурларыбызга дагы Кудай иман берип, ден соолуктарын чың кылсын. Заманыбызды тынч кылсын Аллахым. Аллага шүгүр. Рахмат эне, рахмат. Кудайым сизге шифасын берсин. Жакшы болуп кеттиңиз, оорубаңыз. Акыркы оорулардын бири болсун. Аллахтын албетте сыноосу. Бул жашоодо болбосо дагы акыреттик жашоодо Кудайым сөзсүз бир бейиштин төрүнөн орун берген болсун иншалла. Сизге да эки Кудайым дүйнө бир бактыңарды берсин. сабыр берген болсун сиздерге. Ушунчалык бир катар бир көп сыноолорду берди, бирок Кудайга шүгүр кылып жашайсыздар албетте сабыр менен. Чындыгында банда бизге окшогон 12 мүчөсү түгөл инсандарга бир өтө чоң бир үлгү көргөзүп сөз айтып кеттиңиз да, чындыгында оозуман сөзүм да чыкпай турат. Алла Таала ушунчалык сыноо өйрөткөн дагы сыноо менен дагы ана мындай кудурет күчтүү Аллам өзүнүн кудуретин көрсөтүп коет да. Аллага миң кала шүгүр, балам кыздуу болду. 2 уул 2 кыздуу болду. Аллага шүгүр. Небеле көрсөткөнүнө шүгүр. Ошондо сүйүнүчүбүз, кубанычка отурабыз эми Кудайым. Тынччылыгын берсин, заманыбыз тынч болсун. Ушу жардам колун сунган пенделерге Аллахым миңдеп берген болсун. Сүйүнчүлөрүнө сүйүнчү берсин Кудайым. Дайым жакшылыктар болсун. Силердин да ишиңер илгери болсун. Балам. Рахмат. Рахмат, бешик болуңуздар бек болсун анда эмес. Бешик болуңуздар бек болсун. Мынакей урматтуу мекендештер, бүгүн Жалал Абад областындабыз. Биздин эң алгачкы кыйратып деле кызмат кыла албасак дагы, бирок баягындай демилгөөчү болуп калган ишибизден сиздер менен бөлүштүк ушул алгачкы жумушубуз. Ооматтуу жумушубуз десем да жаңылышпайм. Биздин баягындай жумушубузга жол көрсөтүп берген дагы жумушубуз мына ушул болду. Оомат берген дагы жумуш ушул болду. Мына ушул энебиз, Жеңиш Таксырыбыздын батасы бизди мына ушул даражага жеткирди да чындыгында. Кудай буйруса дагы да аракет кыла беребиз. Ниет өтө чоң. Ушундай Кыргызстаныбыздагы чындыгы муктаж инсандар же болсо үйлүүгө, жайга муктаж болгон инсандарды үйлүү кылсак, жайлуу кылсак деген ниеттер өтө чоң иншалла. Баарыңыздарга биз Акниет Аманат коомдук фондунун атынан, Жеңиш Таксырдын эжебиздин үй бүлөсүнүн атынан жана жеке өзүм атыман терең ыраазычылык билдирем. Бул үйгө убагында ушунчалык эл жардам берген, аябай толкуп келип жардам берген. 3 ай 4 ай аралыгында могул жерде ушунчалык катуу иш болгон. 3 ай аралыгында ушул үй бүтүп кеткен. Ушул жалпы жардам берген элибизге Аллах Таалам 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Ар бириңиздерге кече 1 сом салсаңыздар, сиздерге эселеп берген болсун иншалла. Балким кээ бир инсандар көрүп алып, бүгүн аттен кылып отурса керек, кап. Мен дагы ушул үйлөргө 1 сом болсо дагы салым кошуп себепчи болуп калбапмын деп. Ниет кылсаңыздар дагы да иштер алдыда. Көптөгөн иштер алдыда. Көптөгөн үйлөргө себепчи болосуздар иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Иншалла дагы да биз ушундай бир иштер менен, же болбосо бир дагы да бир эмне жумуштар болсо бөлүшүп турган аракет кылабыз. Сиздердин эмгегиңиздер ушунун баары. Сиздердин кылган кызматыңыздар, колдооңуздар. Биз эми ортодо жоң гана көпүрө боло алдык. Сиздер менен ушундай инсандардын ортосунда көпүрө боло алдык. Аллах Таалам ушундай болуп буйруп койгон экен, себепчи кылып койгон экен, көпүрө болуп бере алдык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум.